100 миңге жакын калкы бар Ысык Көл району көз карандысыздыктын 33 жылдык майрам күнүн өзгөчө шаң менен майрамдашты. Райондун борбору Чолпон Ата шаарындагы негизги майрам жаңы курулган президенттик паркта уюштурулган. Туризмдин чордону катары эсептелинген Ысык Көл району эгемендүүлүк күнүн жетишкендиктер жаңы багыттар өзгөрүүлөр менен тосуп алышты. Аймактагы жаңы багыт катары административдик аймактык реформаны белгилесек болот. Быйылкы эгемендүүлүк күнүн бириккен бардык айылдардын тургундары, анын ичинде административдик борбор болгон Чолпон Ата шаарынын карамагына кирген Бактуу Долоноту Боз Тери айылдарынын тургундары бирге майрамдык иштер уюштурушуп, өзгөчө маанайда болушууда. Бүгүн деген ушу биздин Чолпон Ата шаарында аябай жакшы башкача өзгөчө майрам болуп атат. Анткени деген биз жакта чоң Чолпон Ата өзгөрүлүп, тияк бияк айыл өкмөттөрү кошулду. Бизге мына Бактуу Долоноту, тиги Боз Тери айыл өкмөтү кошулуп, бизде ушунчалык Чолпон Ата шаары көбөйдү. Мына президентский аппарат Бореки парк деген мынакей жакшынакай ачылып, азыр бардык Чолпон Ата шаарында аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр көбөйүп, көп мындай мектептер, жанагындай ипотекага берген квартиралар, ушу жаштар үчүн аябай жакшы. Тиги чет мамлекеттен келген элдер дагы тусуктанып биздин паркты көрүп, даже Германияда мындай парк жок деп ушинтип кыдырып мен көрсөтүп келгем. Ушул быйыл баары жалпы элге эгемендүү майрам менен куттуктайм. Аман эсен болсун эл журт. Ушуга байланыштуу биз Бактуу Долоноту Боз Тери айыл өкмөтү шаарга кошулуп калдык, мэрия. Ушу мэрияга кошулгандан байланыштуу мен ойлойм, ушу жакшы ийгиликтерди алып келип берет деп, жакшы жетекчилик, жакшы башкарат деп ойлойм. Бүгүн мэрияга кошулганыбыздан биринчи жолу чогулуп атабыз. Көп ийгиликтүү иштерди кылат деп ойлойбуз. Эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына жана Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналып уюштурулган майрамдык иш-чарада алгач Ысык Көл райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Жапарбек Ормонов, Чолпон Ата шаарынын мэри Данияр Сатаров жалпы район тургундарына, мекендештерге куттуктоолорун жолдошту. Бүгүн бардыгыбызга маалым болгондой, өлкө боюнча өзгөчө күн, өзгөчө майрам. Анткени биз жалпы элибиз менен өлкөбүздүн эң башкы майрамдарынын бири болгон эгемендүүлүк күнү майрам белгилеп жатабыз. Биз дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы элибизди, журтубузду өлкөбүздүн эң башкы майрам болгон эгемендүүлүк күнү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Элибиздин ынтымагы, биримдиги менен бүгүнкү күндө өлкөбүз күчтүү мамлекетке айланып жатат. Бүгүнкү күндө элибиздин ынтымак биримдиги менен дагы бир жолу эгемендүүлүк күнүн белгилеп жатабыз. Өлкөбүздөгү туура башкаруу, жүргүзүлгөн реформанын негизинде бүгүн биздин өлкөбүз тарыхый экономикалык жактан жаңы доорго карай бет алды. Албетте ушул өнүгүүдө баскан жолу кадамдары өлкөбүздүн ишенимдүү болуп, өлкөбүздүн эгемендүү мамлекетибиздин туусу өнүккөн державалардын катарынан орун алууда. Биздин районубуздагы ушул мамлекетибиздин өсүп өнүшүндө чоң салым кошуп жатат десек биз жаңышпайбыз. Анткени касиеттүү көлүбүз менен, дем алып тойбос таза абабыз менен, жаратылышыбыз менен биз дагы өзүбүздүн районубуз, өлкөбүздү бүт дүйнөгө таанып жатабыз десек биз жаңышпайбыз. Бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен жалпы Чолпон Ата шаарынын тургундарын жана меймандарын куттуктайбыз. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында биздин Чолпон Ата шаары дагы өзүнүн орду бар. Жалпы кыргыз элин ушу эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кырсыктардан сырткары бололу, жакшылыктар гана болсун, ишибиз илгери болуп, алдыга койгон ой максаттарыбыз дайым ишке ашсына тилектешпиз. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон ар тармактын адистери, ардагерлер, баатыр энелерге тиешелүү сыйлыктар тапшырылды. Администрациясынын ыраазычылык каты менен төмөнкү кызматкерлери сыйлансын. Дыгылова Назира Олжобаевна. Бүгүн баатыр эне наамын алып атам. Кыргыз элиме каларым бүгүн эгемендүүлүк күнүңөр менен, майрамыңар менен. Кыргыз элиме каларым жер жүзүндө аманчылык болсун, тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун дегендей. Дагы эмне дейм? Ушул кыргыз жерибиз өнүгүп өссүн. Мындай жылдыктын, эгемендүүлүк жылдыктын дагы көпкөбүн өткөрөлү.
Ар бир келечек муун ата бабалардын басып өткөн жолун, мамлекеттүүлүгүбүздөгү тарых барактарын билүүсү маанилүү. Майрамдык иш-чарада тарыхый күндөрдү чагылдырган көргөзмө да уюштурулган. Облусунун 100 жылдыгына мааракесине арналган тарыхый көргөзмө болуп эсептелип атат. Мына сиздер көрүп тургандай ушул биз ушу 20-жылдан революциядан баштап бүгүнкү күнгө чейинки ушу тарых материалдардын баарын биз облустук архивден алып келдик. Жакын арада баардыгы камтылган. Эгемендүүлүк күндүн пайдубалы бузулбай жергебизде өсүп өнүгүү ынтымак болуп, өлкөбүздүн желеги кылымдарды карытып желбирей берсин. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.